техникалык абалы жакшы, иштегени жакшы айтор. Баягы купулубузга толуп иш алып барып атат деп айта алабыз да. Уже 10 жыл болгону алды өзүм иштегениме трактор айдап анан. Андан беркинде жаңа майын алмаштыруу, мотордун майын, мосттун майын, коробканын майын алмаштыруу боюнча эле кайрылып атабыз да. Кармап береткен, тең салмакта кылып, дөңгөлөктөрү чоң, удобный, тала түскө жүргөнгө 904кө канча литр батат? Биз тарта элекпиз да 900. 100 батат экен могу. Кондукторлор бар иштейт. Майнтфон музыка бүт баары азыркы заманга эле USB флешке бүт баары кошулат экен. Трактордун бир минусу болсо бир айтып койсуңарбы? Ушу Акталада негизи 2 күн болду жүргөнүбүзгө. Жумуштар бүтүп калыптыр. Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер, биз Нарын областынын Актала районунун Кара Бүргөн айылында турабыз. Буга чейин 2023 жылы ушул Кара Бүргөн айылына Арис долбоору аркылуу Агротрейк фирмасынан мынабул турган 904 Формулет тракторун алганбыз. Ушул 2 жылдан бери ушул айыл өкмөткө, айылга кызмат кылып атат. Бул негизи айыл өкмөтүнүн астындагы түзүлгөн Кадаң Майыстан муниципалдык ишканасында иш алып барып атат. Азыркы мезгилде жакшы, мындай техникалык абалы жакшы, иштегени жакшы айтор. Баягы купулубузга толуп иш алып барып атат деп айта алабыз да. Болгон кызматты Кылып берип атат. Кылып берип атат, Иш жанагы болгон ишиңерди жасап, ишеничиңерди актап атат, Ооба. Ошондо жанагы тендер деп коебу, жана проекттер ошол аркылуу алып Ооба, бул эмеси мындай болот да, ошол жалпы жашоочулардын ичинен баягы көйгөй катары алып чыгат. Эмне керек дегенде ушул сунуштайт, Арис долбооручу бул керек деп анан ушу жалпы тургундардын атынан ушу бизге трактор керек деди. Себептен буга чейин айылыбызда тракторлор болгон, бирок баягы эскилиги жеткен, техникалык мүчүлүштүктөрү бар тракторлор болгон. Ал эми ушу жалпы элдин тургундардын колдоосу менен ушу трактор келген. Бул трактор жазында селка сүйрөйт. Баягы селка сүйрөп айылга кызмат кылат. Жалгыз эле ушул трактор өзү кызмат кылат. Эме болсо жайында болсо пресс-подборщик менен кызмат кылат да. Селка, пресс-подборщик. Азырынча ошо менен кылып атат. Жер айдабайт, чокко менен айдабайсыңар. Азырынча айдай элекпиз да. Бул 90 аттуу күч болот да. 90 аттуу күч болуп атат да. Ошол жанагы эки техникадан эле бошобойт. Анан эгер бошосо, мүмкүнчүлүккө жараша ар кандай айылдын жумуштары болуп калат. Ошону жумуш кыла берет да. Айылды колдоо мындай долбоор менен иштеп аткан экен да. Айылда негизи основной баягы бизде тоют, чөп көп жылдык тоют, арпа, буудай, картошка, анча-мынча сафлор айдап калып атышат да азыркы мезгилдечи. Ошонун баарына ушул тракторубуз кызмат кылат. Эми ушул тракторлорду ошол жол менен алып турсаңар, негизи биз бүт баарынан сурап келгенде баягындай лизинг аркылуу силердики бир өзгөчө бир долбоор менен алыныптыр. Бул деле кызык. Мындан ары дагы бир келечекке кандай максаттарды коюп келатасыңар? Эми ошол биздин негизги баягы айыл өкмөттүн, айылыбыздын рельфи эме болуп атат, дыйканчылык болуп атат, мал чарбачылык болуп атат да. Анан ушундай мындай жаңы тракторлор абдан керек болуп атат да. Анан дагы долбоорлор жазып атабыз, ар кандай өнүктүр фонддорго, ушу гранттык уюмдарга долбоорлор жазып сунуштап атабыз да. Анан баягы биздин эмебиз системабыз ушундай экен. Эгер ошолор макулдук берсе, анда биз тендерге коебуз. Анан тендерден ошо ар кайсы фирмалар утуп алат. Анан алып келип берип атат. Анан биздеги утуп алган фирма ошол Агротрейк фирмасы экен. Мындай биздин эч кандай маселе болгон жок да. Тендерге койдук. Койгондон кийин дароо эле баягы келишимде кандай көргөзүлсө ошол мөөнөттү алып келип, өзүнүн жанагындай техникалык гарантиясы бар экен. Ошонун баарын майын мынча убакыт алмаштырыш керек, тигиндей убакыт алмаштырыш керек деп консультанттар менен биздин механизаторлор байланышып иш алып барышты да. Сервисный обслуживание менен, Агротрейктин сервисный обслуживание менен биздин механизаторлор биргеликте ошо ишти алып барып атасыңар, эмне май куюш керек, кандай кылыш керек экенин баягы консультация берип атышты да. Бул бүгүнкү күнү азыр ошондо сервисный обслуживание деп калдык го. Канчалык көп кайрылып атасыңар, канчалык мындай мурунку тракторлорго караганда канчалык ишиңер жакшы жасалып атат? Бул эми баягы ошол баягы май мындай
техникалык мүчүлүштүктөр мындай олуттуу кеткен жок да, такыр эле кеткен жок. Андан беркинде жана майын алмаштыруу, мотордун майын, мосттун майын, анан коробканын майын алмаштыруу боюнча эле мындай кайрылып атабыз да. А так мындай базовый экен да, бул техникалык мындай чоң мүчүлүштүк менен капитальный кайрыла элек кайрылган жокпуз да. Чоң мындай сынып калып эмес. Жок, андай жок. Запчасттар менен камсыздап атат Агротрек. Эми мындай силердин көз карашыңар боюнча бир өзүнүн акчасын, өзүнүн эмесин аксатчыдайбы ошол трактор? Баягы менин көз карашымда бул керек нерсе болуп атат да. Баягы жаны тынбай эле иштеп атат. Эме мезгилде, тиги керектүү мезгилде калкка кызмат көрсөтүп атат. Анан менимче иштей берсе, өзүн актап алса дагы ушул элге кызмат кылып атса, ошонусу эле чоң биз үчүн чоң жеңиш болот да. Ушул айылда бир канча бир население бар? Азыр бизде 2334 каттоодо турганы да. 500 канча эме бар. Тиги түтүн бар. 1400 гектар жерибиз бар. Анан жылда айдалганы бир 300-400 гектарга чейин айдап жүрөбүз. Анан жалгыз ушул тракторубуз жанагы себеби кызматын ушу тракторубуз аткарат да. Дээрлик бир жылына бир 300-400 гектарды өзү баягы сээп жетишет да. Ошонун баары ошол кызматтын баарын аткарат э. Ушундай бир дагы бир канча трактор, канча даана трактор жетчү дейсилерге? Биз азыр жакшы болуп эметип калса. Жакшы, биз азыр эметип атабыз тиги. Дагы пландап долбоор жасап алып деп атабыз. Нарын өнүктүр фондуна, Теңиртау өнүктүр фонд бар. Ошого долбоор жазып бир дагы бир 4 трактор алсак, комплект болсо, ошондо биздин могул жер айдоо, той топтоо боюнча мындай маселе болбой калат. Маселе жаралбайт. Маселе жаралбай калат. Ошондон дагы бир 3-4 даана керек экен ушундай трактордон. Ошондой болсо, анан биздин маселебиз чечилип, мындай жакшы болот эле деген ойдо болуп атабыз да. Аракет кылып атабыз. Болсун, ошо ишиңерге баягы ишке ашып кетсин деп коет го. Ишке ашып, балким ошондо келип дагы тартып беребиз. Эми баягы технология өнүгүп атпайбы? Биз дагы баягы сельхозтехникалардын өнүгүшүн каалайбыз. Анткени бул сөзсүз түрдө анча баягы керек да. Эми бир акыркы суроом болсун. Ушул бул Farmlit деп билебиз. Агротректен алдыңыздар. Анан бир Deutschfar деп коет го, немис. Немецкий заводдун негизинде жазылыптыр да технологиясы боюнча. Ушу немис деп ушул сөзүн актап атабы? Немецкий качество деген. Эми бул боюнча баягы атайын адис механизаторлор мындай айтып бербесе, менин түшүнүгүм боюнча баягы элибизде баягы көпчүлүктө сиңип калыптыр. Беларус деп элечи. Беларустуку мыкты, анан Союздуку мыкты деп элечи. Эми ал канча жылдан бери иштеп келаткан? Анан бул менин билишиме караганда чындап эле бул баягы замандын талабына ылайыкталып, мындай ошол мурунку Беларустан, кийинки немистерден, балким жондерден болобу, айтор баарынан бириктирип мындай жакшы жасалган окшойт деп калдым да. Себептегенде мындай мүчүлүштүк кетпей эле жакшы иштеп атат да. Анан мен сунуштайт элем. Эч кандай баягы Кытайдыкы экен деп мындай артка чегинбеш керек экен. Түшүнүп калганбыз да, бизге только Беларусты эле алып келиш керек. Кытай десе сапатсыз жасалган же запчасы жок депчи. Андай эмес экен. Баягы булар ошо алып келген фирма менен өзүнүн техникалык камсыздоосу, запчасы, жана башкасы бүт баары мындай өзү менен экен да. Анан сунуштайт элем. Башкаларга да сунуштайт. Сунуштайт элем, кеңеш берет элем. Булдан эч баш тартпай ала бериш керек экен депчи. Ошол. Эми бизде түшүнүк болуп калган да, Кытай десе эле сапатсыз деп. Эми азыр эл деле билип түшүнүп атса керек. Кытайдын деле техникасы азыр дүйнөлүк баягы сапаттан, европейский, японский деп коет го, качестводон да кем калбай жасашат. Ошондуктан бул деле сунуштайсыңар. Ооба. Азыр механизатор деп калдыңыздар, ушул өзү айдаган кишиден бир маектешели. Сизге рахмат чоң. Ишиңерге ийгилик каалайбыз, айылыңар өнүгө берсин. Рахмат. Буюрса балким дагы келип сиздерден сүйлөшүп калабыз. Мекендештер, азыр Кудайберген мырза менен сүйлөштүк. Кандай алынган, кандай жол менен алынган, эмне максаттарда колдонуп атат, ошонун баарын кеп кылдык. Азыр ушул механизатор менен ушул Farmlit'ти айдап жүргөн, 2 жылдан бери айдап жүрөсүзбү? 2 жылдан бери айдап жүргөн механизатор менен сүйлөшүп, кандай иштеп атат, өзүн актап атабы, ушул боюнча кеп кылалы. Биздин көршүлөр бир учурашып койгула. Саламатсыздарбы? Мен ушул айылдын тургуну болом, Караберген айылынын. Атым Эдилбек. Эдилбек мырза, канча жылдан бери өзүңүз механизаторлук менен алек кыласыз? Уже 10 жыл болгону алды өзүм иштегениме, трактор айдап. Анан 6 жыл МТЗ 82 айдагам буга чейин. Андан кийин ортодон дагы 80 айдадым. Андан кийин 2 жыл болду уже буга отуруп калдык. Анан азыркы замандын талабына ылайык
бул трактор чынында жакшы фирма, жакшы удобный жасалган экен, бүт баары комфорт, жеңил, эми жакшы фирма. Эми мындай биздин кыргызча айтканда эми Кытайлардын экспорт деген трактор жакшы фирма экен да. Россиянын деле тракторлор макташканда ошо экспортун макташат да. Бул деле Кытайдыкы деле түрлөрү көп болот атпайбы. Бунуку деле ошондой жакшы фирмасы экен, жакшы. Немис деп Deutschfar деп коет го. Deutschfar'дын негизинде жазылган. Немис деген сөзүн актап атат. Жакшы экен да, буюрса жакшы экен, жакшы чыгарыштыр, жакшы фирма экен. Баары тең удобный, жакты мага. Иштегенге жакшы, чарчабайсың, кыйналбайсың. Келди анда бир дароо эле эмеден баштап сүйлөп кетпелиби, могу ушул чекесинен противовес аркылуу. Противовес жакшы экен, ошол салмак кармап берет экен, тең салмакта кылып. Дөңгөлөктөрү чоң, удобный, тала түскө жүргөнгө. Мотор жагынан болсо айтсак, мотор жагы күчтүү экен. Передний мосу да андан күчтүү болуп калат экен, жакшы жасалыптыр. Сплав жакшы, булар жакшы. Могул астындагы, мисалы үчүн, советтикиндей эмес, бул бүт эме майланып турат экен, шприц менен. Бүт баары жакшы жасалыптыр да, бүт немелери беркилердикиндей эмес. Булар да жакшы жасалыптыр. Пайдонниктерине келсек, булар 2ден экен. 2ден навескасына келсек, 2ден цилиндр. Булар да жакшы коюлган, бүт воздушный экен тормоздору. Эми айтсак жакшы эле экен, муну эми только карап, айдап иштеткенден. 904 канча принудительный до плавающий да бул туурабы? Ооба. Канча көтөрүп берет? Канча тоннадай? Муну көтөргөнүн эле точно эсептей алган жокпуз да. Жакшы эле көтөрөт. Шайман керек шаймандын баарын көтөрөт. Ооба, керек шаймандарын бүт өзүнө керек шайман баарысын көтөрүп иштейт. Өзүнө жакшы удобный алып жүрөт экен да, кыйналбайт экен, жакшы экен баарысы. Дөңгөлөктөрү өзүнүкү родной. Ооба, родной өзүнүкү дөңгөлөктөрү. Кээ бирлер ошо өздөрүнүн башка салдырып алышат экен да. Негизи ушунун комплектациясы деп коет го. Канчалык ылайык болот атат сиздерге? Жарашып атабы? Мындай жарашат эле экен, жакшы эле экен. Сиздер өзүңүз болсо эмнелерди кошмоксуздар дагы же керек нерсенин баары эле барбы? Керектүү нерсе бизге азыр навеске тырмоо жетишпей атат. Ошону коюп алсак болот, мисалы. Жанагы шаймандардан кошуп алсак, бул күчтүү болот атпайбы? Ошону көтөрүп иштегенге болот. Сокон жана жакшы берки поворотный мисалы ала албай атабыз, туурабы? Берки ошондой алып кошуп койсо болот. Биздин айылга ылайыктуу. Мына мосттору, бактары кандай болот? Канча ватт болот бияка? Бактары деле удобный экен, жакшы экен. Май куйганга удобный, беркилердин артына чыгып куйбайсыз, каптанына чыгып куюлат. 904кө канча литр ватт болот? Биз тарта элекпиз да 900. 100 батат экен могу. 100 литр батат. Ооба, 100 кирип кетет экен. Биз канча бир жер айдоо менен эле бир салыштыралычы. Жер айдаганда мисалы үчүн мурунку трактор менен бир күндө мынча айдасаңыз, бул менен бир күндө мынча айдап атам деп бир өзгөчө бир убакыт менен утуп атасыңар. Муну менен жер айдап неметип көргөн жокпуз, бирок селка менен сепкенде эми баягы бир аймак болсо, ошо бүгүн канча иштейм деген жердин баарысын бүтүп кетип атам да, мисалы үчүн. Бүтпөй албайт, план бүтүп кетип атат. Калып калбайт да. Бүгүн бар иштейм деген жердин бүтүп эле келип атам да. Мурун болсо кичине ооба калып калып, эми баягы техникада ар кандай болот да, ишенич жок. Кээде бузулуп калат, кээде жаан-чачын болуп калат. Эми ар кандай шарт менен бүтпөй калчу. Эми азыр мында иштесең бүтүп кетип планды аткарып кетип аткенсиң да. Бир оор жумуш жасаганда бир канча расход болуп кетип атат? Бир экономичный деп айтсак болобу? Экономичный жагынан деле жакшы эле экен. Оор деле жумуш, эми кыйналбайт деле экен, өзү нагрузка деле албайт экен. Баягы өзүнүн нормасы менен айдасаң, расход деле кылбайт экен, өзүнүн нормасы менен ичет экен да, майды ич. Андай эле ашыкча ичпейт, өзүнүн нормасы менен аткарат экен ичкен жегени. Кондиторлор бар иштейт. Майнтфон, музыкалык бүт баары азыркы заманга ылайык. USB флешка бүт баары кошулат экен. Зарядка бияктар полный бүт баары сайылат. Электричествосу, щит приборлору болсо бүт баары жакшы. Баары тең удобный. Бияка мына керек болсо бул ичип аткан чашка немелеринди койсоң да болот экен. Кулап төгүлүп кетпейт. Күзгү айнек булардын баарысын ачып жаап, өзүңө салкындатып ылайыктуу алсаң болот экен. Баары тең скоростторуна жеңил, беркиндей эңкейип мынтип берки советтикиндей салынбайт. Үстүнө оңой болунот. Эми булардан болсо понижный повышенный баарысын кошуп которуп алат экенсиң. 904-тө жок эми камера заднего вида жок Жок анда жок. Жок. Мына шторалардан бери бар керек болсо мүмкүн. Эми бул баарында эле бар экен. Кресло боюнча кандай комфорт болот?
креслосу деле жакшы, удобный. Өзүм каалагандай жылтырып кое алсам болот экен, иштейт экен. Атыңыз ким дегенсиз эле? Эдилбек. Эдилбек мырза, мурун биз отурганда баягы ызы чуу болуп, башыбыз ооруп кетчү эмес беле? Чаңдап кетчүбүз. Бул жакта баягы шум изоляциясын кандай жасаптыр, ичиндеги чаңдаганын жагы кандай болот? Таптаза эле ойдон отуруп атасыңарбы? Ооба, бул андай жок, ичинен чаңдабайт. Шум изоляциясы жакшы жасалыптыр, ичи тынч. Чаң кирбейт, булар кондер кое аласың, ачпайсың. Анан кээде эле ошо могуларынан бери жакшы жасаптыр. Айнекти сынбагандай кылып ачып тиретип мынчалык желдетип фиксировать этип. ошентип коет экен. Ооба. Булардан бери жакшы. Ушун булар эгерде чаң жер эмес болсо ачып койсоң болот экен да. Анан таза жакшы. Мына могу жерге бир неме коюп атпасыңар да? Биякта баягы бул өзүнүн жок, местасы жок экен, мунун биз өзүбүз эле кээде кичине отуруп калат да ошо. Киши отурат э бияка. Өзү самодельный кылып жасап койгонбуз, жаныбызга элечи. Биз башкалар таптык да. Айтып калсат. Мына ушундай дагы кош койсо жакшы болмок экен деп туруп, өзүлөр деле самодельный жасап койсо болот. Биз өзүбүз деле муну самодельный кылып жасап жерге киши отургуза алабыз да. Ичине керектүү тамак салып алсак. Биз керектүү нерселерди салып коебуз. Менин сурагым келип атат да. Биз ушу атайын Кыргызстанды кыдырып айланып жүрөбүз да. Ушу трактордун бир минусу болсо бир айтып койбойсуңарбы? Эми азырынча минус деле жери жок экен, баары тең эле жакшы жасалыптыр. Ошончо эле карайбыз тияк биягын. Андай деле орчун деле жери жок, андай деле слабый чыккан, жазалган деле жерлери билинбейт пока. Баары тең эле буюрса жакшы эле жасалып чыгыптыр да. Муну карап айдап иштетсе эле дагы келечеги бар трактор мисалы. Эксплуатациясын кылып, жакшы карап койсо, көп жылга көпчүлдүк немеси бар да, мисалы иштетсе караса болот. Трактор сатып атканда эмнелерди караш керек негизги нерсе? Азыр заманга азыр неме эле кылыш керек деги. Ар бир дыйканга мисалы бирден техника керек да. Айылда болгондон кийин баары бир жер айдалат, чөп жыйылат. Ар кимди айдатып отурбай, ким колунан келип алам десе, ушундай жаңы техникаларды алышсын. Элде болгон жакшы бизге. Туура. Өнүгө көргөн жакшы. Алыш керек, иштетиш керек. Коркпош керек колдон келсе. Техниканы билип, кызыгып айдайм деген киши болсо, алып кызыгып ала берсе, иш жүрөт, жүрбөй койбойт жакшы. Эң негизги ката кандай каталарды кетиришет? Ошо башына балким сиз да өзүңүз бугагында бир ката кетиргенсиз, ошону бир айтып кетпесиңерби? Эң башкы ката кандай каталарды кетирет механизаторлор? Башын негизи техниканы түшүнбөй жүргөн кезде мисалы үчүн биз катачылыгыбыз жөнүнө айдап койбойбу, жөнүнө себип койбойбу деп айдаган кишини жаман көрчүбүз да. Же тырмап кетип койбойт депчи. Анан чын деле мисалы үчүн техникада язабы бар. Аны айдатыш керек, иштетиш керек, караш керек. Анан жумуш ар кандай жүрөт. Кээ бирин түшүндүрүп айтсаң түшүнөт, кээ бири түшүнбөйт, туура эмес көрөт. Анан кандай десем, техникадай кылып карап айдап иштетип алса элдин баарында эле өзү үчүн деле жакшы. Ким кандай техника алса иштеткенге өзүнө да жакшы, элге да жакшы да, пайдасы бар. Менде бир суроо пайда болуп калды да. Мына мисалы үчүн механизаторлордон тышкары дейли. Эл журт